Саламатсыздарбы, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Гонконгдо демонстранттар тосмолорду алууга макул болушту. Гонконгдо мамлекеттик кызматчылар ишке чыга алышы үчүн демонстранттар администрациянын алдында орноткон тосмолорду алууга макул болушту. Бүгүн полиция көчөлөрдү демонстранттардан бошотуу үчүн зарыл болгон чараларды көрө турганын эскерткен. Гонконгдогу массалык нааразычылык акцияларынын башында турган студенттер федерациясы бийлик менен саясий реформалар тууралуу сүйлөшүүлөргө даярдыгын билдиришти. Жекшембиге караган түнү Гонконгдо демонстранттар менен тартип коргоо органдары ортосунда кагылышуулар орун алган. Полиция активисттерге таяк жана газ колдонгон. Демонстранттар сентябрдын этегинен бери саясий реформаларды талап кылып, массалык митингдерди өткөрүп келатышат. Сириядагы согушкерлер стратегиялык жерлерди ээлеп алышты. Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери Туркия менен чек арадагы сириялык Кобани шаарынын айланасындагы бир катар стратегиялык бийиктиктерди ээлеп алышты. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча мониторинг тобу маалымдаганына караганда, согушкерлер жекшембиге караган түнү күрттөрдүн өзүн өзү коргоо бөлүктөрү жана сириялык козгогончулар менен кармаштан кийин Миште Нур деген жердин түштүгүн көзөмөлгө алышкан. Маалымат агенттиктери белгилегендей, экстремисттердин Сириядагы турумдарына сокку уруп келаткан коалициянын күчтөрү согушкерлерди токтото алышкан жок. Ушул аптада Кобани шаары үчүн салгылашуу башталгандан бери Туркияга 180 миңдей сириялык күрт качканы маалымдалууда. Грециянын түндүк жагында жайгашкан Верия шаарында 40 автоунаа кагылышып аварияга учурады. Кеминде 3 адам каза таап, 14-ü катуу жаракат алышты. Көбөлөрдүн айтуусунда оңдолуп жаткан жолду көргөн айдоочулар токтоп калышкан, ал эми алардын артынан катуу ылдамдык менен келе жаткан жүк ташыган чоң унаа токтоно албай автоунаалардын колоннасын сүзүп алган. Азырынча иликтөө иштери жүрүп жатат. Чеченстандын борбору Грозный шаарында 4 полиция кызматкери каза таап, 3-өө жарадар болушту. Шаар күнүнө арналган майрамдык иш-чаралар өткөрүлүп жаткан учурдагы текшерүүдө 19 жаштагы өзүн укук коргоо органдарынан болом деп тааныштырган жигиттен колго жасалган жардыргыч зат табылган. Полиция кызматкерлери аны кармоого аракет жасашканда өзүн өзү жардырган. Жаракат алган жөнөкөй жарандар жок. Бул иш боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бүткүл дүйнө мусулмандары Курман айт майрамын белгилешти. Анын урматына мусулман өлкөлөрүнүн булуң бурчундагы мечиттерде, коомдук жайларда айт намазы окулду. Орусиянын борбору Москва шаарында да Курман айт намазы окулду. Намаз окуу үчүн Тынчтык проспекти станциясына жакын жердеги аянтка 100 миңге жакын адам чогулду. Орусиялык массалык маалымат каражаттарына таянсак, намазга жыгылуу жергиликтүү убакыт менен 9:00-дө башталды. Чогулгандарды полиция кызматкерлери жерден жана тик учак менен абадан көзөмөлдөп турушту. Ошондой эле айт намаз калаанын башка аймактарындагы мечиттерде окулду. Метронун айрым станциялары саат 11:00-гө чейин жабылып турду. Эскерте кетсек, өткөн жылы аталган жерге намаз окуу үчүн 150 миңден ашуун киши жыйналганы айтылат. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.